Толор китеп окуучулар үчүн сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп тур. Достор салам, биз азыр Бешек айыл өкмөтүнүн караштуу Карабуру айылында турабыз. Жанында турган байкебиз айыл кеңешинин депутаты экен. Андан тышкары ушу коомдук активист. Былтыркы жылы ушундай бир демилге көтөрүлүп, ФАП, анан медресе, мечит салуу демилгеси болгондон кийин өзү ушу үй бүлөсү менен акылдашып, кеңешип 20 сотук жерин берген экен да. Анан Алла ыраазы болсун бул байкебизге. Мынакей сонун иш болуп атпыр, аябай сүйүнүп дагы бул блок сартып атабыз достор. Биринчиден ушу айыл элин куттуктайм биринчиден. Биз ушул ФАПка, мечитке, медресеге аябай муктаж болчу биздин айыл элибиз. Кудай буйрса бүгүнкү күндө бүтүп, мына ачылуу астында турабыз, Кудай буйрса. Буга көмөгүн көрсөткөн, жардамын көрсөткөн инсандардын, жарандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйрса ошо ФАПыбыз, мечитибиз, медресебиз элге кызмат кыла берсин. Кудай буйрса ак жол той болсун. Куттуктайм баардык Молотов айылынын тургундарын куттуктайбыз. Мына ушундай уулуңуздар менен сыймыктансаңыздар болот. Бар болмаса рахмат. ФАПтын ичинде турабыз. Бул мына жергиликтүү тургундар ыраазычылык билдиришип, ошол жердеги ошол демилгени көтөргөн, долбоордун ишке ашырышына себепчи болгон инсандарга калпак кийгизишип, жоолук салышып, анан могул жака килем салып беребиз деп аябай кубанычып атат. Элдин пейилинен айланып болот. Чачыңыз. Рахмат. Тынччылык берсин. Ушул жерин участогын берген балабызга Кудай өмүр, Алла ыраазы болсун адилетибизге. Анан демөөрчү болуп эл, биринчи элдин ынтымагы, биримдиги бул айылдын. Анан ушул инвестицияны тартып келген Дастан балабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Айланайын Алла Таалам бардык элге, жерге Кудай тынччылык берсин. Мына медпунктубуз, дарыканабыз, биякта мечитибиз ачылып атат. Кичинекей айылыбыз ушунчалык сүйүнүп атабыз. Бардык жакшылык боло берсин айланайындар. Элибизге тынччылык, имандуулук каалайбыз. Ден соолук болсун. Айрылды эле аксакалдардын атына чечилип калды. Ошондой эле айыл өкмөттүн ошол убактагы жетекчиси Байыш байкеге рахмат. Ушул айыл кеңешинин төрагасы ушул айылдын Алтынбек мырзага терең ыраазычылык билдирсем, тез арада баардык документтик иш кагаздарын бүтүрүп, мен колума алып келип берди эле. Мына ошол негизинде биздин отатына болгон мечитибиз ФАП бүтүп мына ишке киргени турат. Бул абдан сүйүнүчү нерсе. Той мечит болсун, нарышкелер кылып, 5 вакыт намаздар кабыл болсун. Ушул ФАПты ичкене берки оорубасын эч ким. Ооруса дагы уколдар алса, айып кетишsin, жакшылык болсун. Үйдө эле тынчтык каалайбыз. Бул жер эмне кылабыз? Процедурный кабинет болот бул жер. Укол салына турган жер. Неме ошого ылайыктап койдук да бул жердичи. Процедурный кабинет болуп.
Капайтетип Ооба, капайтетип укол сала турган бул столдору, бул немелер болот да. Анан да тияктагы немелерден алып келген. Куранды окубойт ушул жерден. Туура жолго анан басканды үйрөнүп атат ушул. Эң негизги ушундай окшоо кысымда жаштар спорт менен анан ушул жерге келип убакыт өткөрүш керек. Ошондо маданияттуу, тартиптүү, мекенин элин сүйгөн жигиттер чыгат. Мазылтай мешіт болды. Елінің үшін жақсы естімеді. Құтты мешіттерден болды. Тілегіңіз Аллаға оқыдым сіздің. Бешек айыл өкмөтүнө караштуу Кара Бура айылында бүгүн мынакей жакшы иш чара болуп атат. Кара Бура айылына жалпысынан болуп 5 миллион сомго инвестиция тартылган. ФАП 1 миллион 800 миңге, окутуу борбору мечит 1 миллион 800 миңге, окутуу борбору 1 миллион 300 миңге. Бул жалпы дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын колдоосу менен Дастан Арсбековичтин демилгени менен ишке ашырылып отурат. Мынакей бүгүн ачылышы болуп, элдерге келечекти ойлойбуз. Ушул ФАП Кара Бура элинин саламаттыгына, кам көрүүгө кызмат кыларына жана окутуу борбору мечиттер келечектеги жаштар иманын бекемдөөгө жана руханий жактан байытууга жардам берет. Терең ишенебиз. Чоң ажы, Абдышүкүр ажыдай алдындары чыгатты. Ошого тилектешпиз. Ошого биз дагы айылдын эли милдет кылайык. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мынакей Абдылхаким мырза, Кара Бура айылынын атынан, айыл өкмөттүн атынан сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Демөөрчүлөрүңүздөргө ысык салам айтып атыңыздар айылдын элинин атынан. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сөз. Анан ушул бул ачылыш имараттар да мамлекеттин бюджетине мындай жеңилдик, кошумча жардам түрткү берип атат да, ошол себепкер болуп Дастан Арсбекович рахмат сизге. Ушунда канчалык ичи толтурулду ошончо ушул айылдын жарандарына жүрөктөрүнө ыйман орнотуп деп эсептейм. Дастан Арсбекович өзү атат. Ошондой эле ошону фундамент деп айтабыз го, кеп фундамент деп. Şu ciğeri bir. Рахмат, айтканыңыз келди. Eşhedü enne Muhammeden Resul. Allah razı olsun baba. Allah razı olsun.